Тупить это. Как говорится, спорт всегда приветствуется, здесь то? Конечно, ты в ринге что творишь? Руки опускаешь, такие вещи, понты. Потому что это мой стиль. Психология да лучше. Даже если поругаемся, по-любому на следующий день. Ал жерден акча тапкан эмес башындачы, башында минусга киресиңер полностью. Бирөөс калтай дейт. Мен орусча эле сүйлөп окшойм. Салам алейкум достор, бүгін қонақта Самат Абдурахманов. Баарыбыз билген эле Самат. Кош келдиң, Самат. Салам алейкум. Кандайсың? Жакшы көрөсүз. Чакырганыңыздарга чоң рахмат. Келгениңе рахмат. Сен азыр абдан убакыттын тар болуп атканын сезип турам. Мисалы турнирлерге, матчтарга барганда бул бизнеспи, бул төлүнөбү ошол барышың үчүн? Чынын айтса, эч нерсе башта төлөнбөйт эле. Төлөнбөйт эле. Только ошо за свой дорога, проживание, питание полностью. Москвада немало стоит это все. Биреле билеттер 15 000 рублей. Мисалы бир турнирге барып келишиң үчүн канча акча кетчү ошол Түмөндөн Москвага? Мен 10 күн алдын барып элем ал жергече. 10 күн алдын барып элем. Месяц дорога если санаса билем бир 50 000 да рублях. Бир турнирге барып келишиң үчүн эле 50 000 кетет. Минимум. Аны кантип табат? Төлөп берет эле организация жөнүп жана. Өзүң таба берем. Кантип табат ошол акчаны? Атам. Өзүм 1999 жылкы Ноқаттан болом, Ош областынан. Ноқат район, Төрөбай Кулатов деген айылдан. Төрөлгөнүм, бирок Бишкекте төрөлгөм. Төрөлүп 3 жашымда ошо Россияга кайтып кеткенбиз. Атам ошол жакта иштеп, ошол жака алып кеткен бизди, семейный общий. 3 жашынан бери ошол жерде, анан ошол башталган. Кайсы шаарда? Түмен шаарында, северде. Мектеп, колледж, армия полностью ошол жерде өткөн. Россиянын армиясына баргансыңбы? Россиянын армиясына ВДВде служить эткем. Ты ВДВшник? Барат. Фамилияң кандай болот эле? Кочоров Барат. Саматтын бир тууганы промоутерда болуп кетесиң? Чын айтсам бизде мындай жок, промоутер, менеджер дегенчи мен мындай жанында от души эле как, не из-за выгоды, ничего мындай жок да, преследованиечи. От души эле кылып, жардам берип эле жүрөбүз ошондой. А так промоутер деле, менеджер деле эмесмин. Грубо говоря, как секундант, бир нерсе сүйлөшкөндө эле экөөбүз барабыз, мындай ой бөлүштүрүп, ошондой эле. Канча бир туугансыңар? 4 бир тууган. 2 чоң эжем бар. Алар уже турмушка чыгышкан. И кичинекей укам бар. Ал дагы боксер болом дейт го, көрөбүз да. Канча жашта? 11. Бешке көчтү ошондой да, жалтыга. Боксер болом дейт ал. Ооба, боксер болом дейт. Бирок билбейм, баштап атам азыр аны окуу дейт. Мен деле кичинесинен бери окуу деп жаман строгий мындай строго кармайт да окуунун жөнүндөчү. По профессии ким болчу атам? Бишкектен Россияга товар ташыйт эле ушундай эле. Кийин уже Түмөндө точкаларыбыз ачылып, магазиндер ошентип иштеп кеткен. Мамаңчы? Ошо мамам экөө. Мамам экөө биригип, ооба. Кийин атам уже жумушка коюп, мамам товар ташыйт эле Москвадан, башка шаардан, Екатеринбургдан, Кыргызстандан. Ошол акыркы 3 жылга чейин баардык турнирге барып келаткан кирешилерди көтөргөн адам эч кайсы спонсор организация эмес, ошондо өзүңдүн атаң болуп калды да. Ооба. Бул абдан маанилүү момент экен достор. Значит, мен ойлогом ал жерде бир система коюлган, организаторлор турнирлер төлөп беришет окшойт деп ойлоп келгем. Андай болгон эмес, жок. Бирок бой гонорар бүткөндөн кийин ошо мен мындай да, мен да чоң эле адаммын да, уже 20-га киргенде уже атамдан дагы акча сураш уяласың да уже. Анан там берет эле. Мен гонорар утканда кайтып өзүнө кайтарып берет эле. Кайтарып берет. Там абайт эле, конечно, жок дечи, бирок мен все равно берет да. Канча гонорар утат элең ошол матчтардан? Гран-при ал жаман аз төлөнөт, копеечный гран-при. Гран-при ошол немеде, хардкордобу? Ооба, мен азыр гран-приге өттүм. Гран-приде ошол сен турнирный сеткада копейка эле төлөйт. Мен чынын айтсам, мен ал жака, допустим, барып келиш үчүн, Москвага барып келип ошо подготовканы 2 раза больше уходит, чем я получал ал жерден гонорарчы. Бирок азыр гран-при бүттү. Менде уже азыр мен өзүм весимде урушам,
башкача контракт, совсем большой, там уже другие цифры. Ал цифрларда неме гран-прида победитель там канча деп айтылат, мисалы машина берилди, Машина берилди, ооба. ал машина канча? $30,000 турат, да, наверное. Жок. 70 70 000. Бирок сен аны ты же не сможешь его быстро в деньги превратить. Машина түрдө айдаган тоже неудобно. Нужно кеш нужен, да, чын айтканда, жашаганга, жүргөнгө, башка бир нерселер кылганга. Обналичка кылганда барып кардын эле 50 эле түшүп калат да. Жок, азыр аукционго койгонбуз. Буюрса жакын арада сатат. Ал толугу менен силерге берилдиби ал машина? Ооба, Москвада турат. Адам тышкары бир акчалай сыйлык, там мындай жүрүштүрүшүнгө мындай берилбейби? Жок, эми ошол организациядан берилген кичинекей, эми 500 000 берилген. Ошо как за бонус экөөбүз, мен экөөбүз сопернигибизге. Экөөнүгө 500 000ден этип получает $7,000 экен да? Эмне кылат элем ошо кичинекейинде барып жардам берип коет экен, товарлар топтоп, контейнер жаап койгону. Андан тышкарычы? Болду. Андан тышкары ошо бокс, футбол жакшы көрөт элем кичинемде. Футболго, бокска барат элем. Не только бокс, футбол, башкалар менен да совмещать этет элем да. Жанагындай универсал деп коет го. Ошондайлар. Сеники настольный теннис беле же чоң теннис беле? Настольный. Баягы скорость ударлары ошол жерден калбадыбы? Может быть. Канча классыңан бери ошолорго барчу? 2-класс ушундай. Көчөдөн кирип элем үйгөчү, почти полядо эле, почти жүрө берет футбол ойнопчу. Футбол ойноп. Атам эшикке чыгып өзү кууп киргизет үйгө. Сен ошондо жаштыгың толугу менен төмөндө өткөн болобу? Ооба, 20 жыл почти ошол жакта да. Азыр мына ушул 1 жылдан бери уже как Москвага көчүп кеткем. Москвада жашайм. Ошо Самат Москвага келатканда жазган да, мындай 3 жыл алды. Секундант болуп бересизби? Мен өзүм чын айтсам бокс жактан жокмун. Ошо лапа сапаларды ham өзү көткөн, кармаган, ушинтип жүргөнбүз да. Башы эми ачыгын айтсак да, ошентип лапаларды кармап, монту кармап, антты кармап, өзүм күрөшкө барып жүргөнмүн, вольныйга катышып, анан рукопашкага барып жүргөнмүн. Ошо армияда деле ошо. Москвага барганда башында тааныштар да анча жок эле. 2019 окшойт, э? Ооба. Жок, 2019 эмес, 2020-ларда баргам. 2020-ларда. Ал жерде барды билесиз го, барды иштейт. Барды ол Москвага барды жыргагандан кеткен жок да, барды жумушка калган, жумуш. Ошо бул братан ал жакта өскөн. Ошо мен Москванын 5 бармактай билет. Ооба, ал жакта өскөн. Барып башта экөөбүз биринчи күндөн бери биргебиз. Полностью ошо күндөр болгон, даже биз эшикте даже готовительдерди тренировка кылып атып, ал бүт Москванын залдары каныбыз, кайсы жакка барып тренировка кылганыбыз. Иногда эшикте тренировка кылат элек. Бул братан өзү борец, лапа кармашты да Үйрөндү деген айла жактан. Азыр бардым, 20да бардык. Бойду өткөрдүк. Мен Тюменге барып келип турат да. Айда 2 жолу учат да, 2 жолу ал жака бул жака самолетто постоянно өттүк да, ал жака бул жака. Бирге учуп турат эми ушунда. Жок, бул Москвада, мен Тюменде. Ооба. Бойго учат да, конференция, там съемкаларга учуп, ал жака барып, анан атынан ал жактан Ошко көчүп кетишкен. Нокатка мен болсо Тюменден Москвага көчүп кеттим, уже 1 жылдан өтүп калды уже. Москвада жашайсың. Ошол жакта жашайбыз. Барып менен бирге жашайсыңарбы? Бул жок, үй бар, өзүм мен башка акамдар менен жашайм, бирок постоянно биргебиз да. Как бы вместе, то у меня, то у него, ошондой. Мен мукла кылам, меники кылам. Даже если расходимся на следующий день, по-любому көрүшөбүз. Ошондой. Даже если поругаемся, по-любому на следующий день увидимся деген. Кыргызстанда эле бирге жүрөбүз, билбейм, ошондой. 6 класста бокска бара баштадым. 1 жыл, 2 жыл бардым. Ага чейин турнирге же мындан бирнерселер чыкпай жүрсөң керек эле. Чыктым. 1 жыл эмес. Мен баргандан кийин эле сразу спаррингке койгон да, менимче. Спаррингке койгондон кийин бир жакшы бир опытный бала бар эле, ал уже 3-4 жылдан бери барганчы бокска. Сен өмүрүңдө биринчи спарринг? Ооба. Мен барып ал менен коюп койгон эле. Бизде мындай кылышат эле, барды кругка отуруп, ошол жерден анан уруш болот да ортодо бир пара. Анан ошону мен жаман урган элем башында. Анан тренерлер, балдар таң калып, ал мындай үй чокко деп. Анан ошо кийин анан ошо кийин 1 жумадан кийин эле турнир башталып калган. Жакшы бир турнир. Бирок биринчи турнирим ошо утулуп калгам мен.
биринчи бой. Ал жерде опытный боец менен чыгып, бирок ал жерде дагы ол чемпион Европа болчу бала. Алга утулуп калып, бирок конкурентный бой көрсөтүп, и андан кийин дагы бир жумадан кийин эле мени башка шаарга турнирге алып кетип калышкан. Ошентип кичинекейимде постоянно турнирге барышмын. Бир айда 2 жолу, 3 жолу бара берет. В напряженном бою тюменец взял верх. Соперник был сильный там, тоже иногда попадал. Но он маленький был, тоже шустрый. Ну, я на отходах работал. Ну и там секунданты мне помогали там. Иногда бир жол болгон, то что мен буну жеңгем, смысл жок депчи, бул мен жөн эле чыгып азыр утуп коем. Ал недооценка деп коет да боецтерлерчи. Ал эми ошо кийин чыгып, ал мен жаман тяжелый раунд болгон да, бой. Ал даже билесиң жөн эле утасың, бирок то что не так настроился, жаман настрой менен чыгып, и ошо үчүн эле бирок ал кичинекейимде болгон. Ошол урок болгон да, азыр эч даже биринчи жолу колго печатка кийип аткан адам болгон болсо даже недооценка болбош керек. Постоянно өзүңдү готовый болуп, настроен, баары раундга настроен болуп жүрүшүң керек. Бул психология да булчу. Психология. Башыңа өзүңдү кантип настроить этсең, ошондой результат болот. Например, чыгып мен азыр 12 раунд урушам деп өзүң настроить эткен болсоң, 12 раунд уруша бересиң. А допустим, сен азыр 3 раунд урушам деген болсоң, же 3 раунд эле уруша аласың да, как бы. Баары көп айтат го, даже допустим, акыркы эле сопернигимчи, мен болсо 10 раунд урушкам, профессиональный бокста баарын айтасың, мен чарчабайм депчи. Конечно, ты в ринге что творишь, руки опускаешь, такие вещи, понты в Потому голову что это делаешь. мой стиль. Твой стиль, я тебя устрою кураж такой называется, стиль. да? Кураж, я тебя устрою такой стиль. А ошол 4-нчү раундда уже ал никакой эле да, 3-нчү раунддан кийин уже ал уже зор басып жүргөндө мындай чарчатып, ооба. Ал психология деп. Это $7-10 000 за победу в финале Гран-при. Это очень мало, по-моему. $7-10 000. Это был чоң турнир да? Жок, ал как бонус катары, анан гонорары бар да ошо. Гонорары Гран-приге бир гонорар түзүлгөн, өзгөрүлбөйт да. Бир сумманы алып турат. Биринчи бойдо канча алгам, акыркы бойдо ошончо алгам, экөө бирге. За каждый бой гонорар бар. Ал конвенциально неме жазылып кеткенби? Да? Примерно мисалы жаңы спортчулар менен эгер хардкор менен договор түзсө бир сунуштап кетиңер достор, ушул суммадан кем түзбөгүлө, эгер түшүнүп атсаңар жагат дегениңерди, жок дегенде ар бир бойго $5 000 деп койгула деп. Мындай айтсам, башына келерсиң го, сразу биринчи бойдон эле уже контракт түзүп баштайт да. Контракт жазасың, анан урушасың да. Ошондой да. Либо контракт түзбөсөң урушпайсың ошондой. Айла жок ситуацияга жазып туруп, анан уже подпись коюп туруп, анан уже урушуп киресиң да, уже анан уже не меняешь. И сразу 3 жылга байланып кетсиң да. Гран-при бүткүчөйүн. А примерно кайсы диапазондорду билсе болобу, например, ал жерде ар бир бой үчүн $2 000, например. Как сказать, $1000 пасрак. $1000 ылдый. Жарым миң за мой. Это очень мало. Сен расходың көбүрөөк экен ал бойго келип даярдыгың. Короче, Москвада бир официанттын зарплатасы да. Официанттар намного выше, чаевые 2 раза выше. Ким хардкорго барам десе башында билгиле да, что силер ал жерден акча тапкан эмес, башында минуска киресиңер полностью. Баштап өзүңөргө ат кыласыңар да. Короче, ошо сначала делаешь для себя имя, чтобы имя потом работало на тебя, ошондой да. Бул жерге киргенде мен ооба билчүмүн, то что бул кандай десем, медийный планда бул жамандай медийность берет адамгачы. Ошо мен билчүмүн, то что буну утсаң, сен популярность болосуң, адамдар тааный баштайт депчи. Ошол үчүн ошо 1,5 жыл, 2 жыл почти болуп атат. 2 жылдан бери урушуп жүрөбүз Гран-при. Гран-при ошо основной ошо 7 бой өткөрдүм. Бул эми жаңы ачылган турнир да, по кулачным боям. Өзү кулачный бой Америкадан мындай жаралган да. Ошол жактан башталып, азыр бул Россияда бизде азыр бул номер 1 мындай кулачный дейчи. Өзү правила ошондой эле, профессиональный бокста эле, только без перчаток. Ошондой эле стойка да. Защита колду көтөргөн дагы эле анча значение бербейт. Колуңа тийсе да, все равно
муж кичинекей да перчаткада эмес. В любом случае тиет да. Ошол үчүн корпус менен көбүрөөк иштеш керек. Баштап качып. Ал жерде каяктан билдиң эле, кантип келип калдың? Аны эми армиядан билем, мен армияда көрүп калгам биринчи жолу. Ошол жерден армиядан чыкканда уже тренировка кылып кайра тренировка кылып дагы ошо турнирлерде участвовать этти бокстан. Анан тренер менен постоянно айтат, профессиональный бокс өтүш керек деп. Профессиональный бокска ошо биз жакта андай болгон жок да, биздечи жакшы мындай компаниялар, промоутерский компания, где нормальный урушса болот. Кулачныйга заявка жөнөткөм, видеообращение. Мен өз задачам болчу бул жерде медийный салып, чтобы промоутерский компаниялар чыксын деп, мен профессиональный бокска өтүп кетишим депчи. Ошондой эле болуп атат азыр. По плану ошо бул жерде утуп алдым гран-прини. Азыр боксерский организациялар чакырышып атат көп жерге. Ошо азыр бул жер менен контрактым бар пока. Контракт дагы бир 2 бойго калды. Жок, өзү 3 жылда 2 эмес 1 бойго калды. 3 жылга 8 бой 3 жылга керекли бар контракт. Менде уже 7 бой ошо 1,5 жылда болду. Барат, сен дагы эмне кылып жүрөсүң? Самат менен бирге жүргөндө. Эми бул мен номерим жазып койгон Инстаграмдын астында. Полностью обращениялар. Инстаграмга телефонго чалганыңарда жок дегенде Барат кылып түшөт экенсиң. Чалганыңарда, жазганыңарда ал Саматтын номери эмес, менин номерим. Да. Только по жазганда да түшүнгүлө, аны өзүңө жазбай атасың. Писать по делу деген. А то көбүнчө жазышат, там Самат иним, там чайга чакырышат, Самат там путукташат. Түшүнбөйт экен да, то что это не его номер, там көп ошондой. Салам алейкум, тигр деп жазышат. Ким экен деп. Что за тигр деп жазышат. Өзүм ошо базарда иштейм, соода боюнча эле. Москвада. Өзүң точкаң барбы? Нет, точка. Кыргызстандан да заказ кылышат, эмнегедир Кыргызстандан абдан көп сбыт болуп атат Россияга. Жакшы кетип атат текстилдер. Кыргызстандыкка спрос көп болуп атат. Азыр негизи эле өзү Россияда соода кичине согуш катары эми согуш болгон үчүн наоборот спрос на наши товары көтөрүлдү окшойт. Көтөрүлдү. Аны билбейт экен, бирок мындай соода эми бизде Кыргызстан товары где 20% эле да. Көбүнчө Турция, Россия. Сен өзүңүз бир бренд создать кылып баштайсыңбы? Буюрса, пландар бар. Азыр кичине колубуз бошосун. Это линия одежды, да, видимо? Да, в начале линии одежды будет. Буюрса, жакында өзүнүн брендин чыгарып келатат. Свою линию одежды. Пока уже давно у меня есть в планах такое. Просто обязательно вам отправим, подарим, есть. Промоутерский организациялар бар Россияда? Ооба, бар. Бирок Россияда кандай десем, кыйын чыгышчы. Америкада чыгыш легче, сразу же мындай титулга да урушсаң легче болот. Бул жерде көп бой өткөрүш керек. Бул жерде да мындай гонорарлар дагы эле анча эмес, как Америкада. Америкада система поставлен, экосистема сонунда толтура школалар бар, организациялар бар. Америкада эми даже ошо любительский, алар любительскийде уже аз эле жыл болушат, аларча по мужикам когда өткөндө эле 18-ге толгондо эле көбү профессионалдык өтүп кетишет. Анда бул хардкор буюрса сен үчүн мост катары эле калып алсак, сен үчүн жакшы бир жол ачып берет экен да анда Америкага. Сүйлөшүүлөр жүрүп атабы? Америка мененби? Ооба, пока. Со временем да. Азыр бизде пока бул жакта да иштерибиз көп. Шашылыш жок дейсиң? Шашпай. Жок, шашылыш бар. Возраст кетет да бар, шашыш керек. Сен азыр возраст эң сонун возрастта. Баары эле айтат, сен жашсың, 23 жашта депчи. Унтип айткан болсоң, адамдар унтип мен жашым деп жүргөн болсоң, ошентип кала бересиң. Тез эле убакыт өтүп кетет. Мына мен кече эле бокска эми келдим эле. Уже 12 жыл өттүр. Как будто мына кече эле болгондой. Бүгүн 23 жаштамын. Эртең турсаң уже 30 болуп калат. Так что иштерди кылыш керек мындай турсачы. Бизде пландар да бар, айткам эле ошондой элечи. Бизнес кылыш. Брендтер өзүбүздүн бренд одеждаларды ачып, башка ресторан, чайханаларды ачып. Бизнесовый часть сен өзүң карап бересиң окшойт, карап. Буюрса, өзүм деле ошо кичине
кичинемден бери ошо базарда эле жүргөн баламын, ошо соода жакта билем, кичине разбираюсь, бизнес. Өзүм деле жүргөндө видеолорду, ар нерселерди мындай баягы бизнес адамдарды көрүп, кантип жолдоруну, как они к этому шли, ошолорду изилдеп келгенсиң. Изилдеп, ал жактан кичине өзүмө урок алып, сабак алып. Самат менен канча жылдан бери таанышсыңар, биргесиңер? Самат Кечирим, канча жаштасың биринчи? Мен 25-тен, 25. улуураак 2 жаш бизде ортобузда разница. Самат менен мындай заочно тааныйт эдем, тууган болобуз да, бирок бул Түмен шаарда өсүп калган, мен Москвада өсүп калганмын. Анан может Инстаграмда эле общение кылат эдик. Анан ошо бой катары келгенде жазган. Жолукканыбыз ошо бой катары уже 3 жыл болду жолукканыбыз. А так чисто мындай ал Москвада болуп, мен Түмөндө болуп, интернетте общение кылат эдик. Эми тууган катары да биз экөөбүз тууганбыз да. Кандайча туугансыңар? Кандай 3 тууган, бунун тайтасы менин тайтам тууган болуп кетти да. Ошолордун небереси. Россияда өскөндөн бери кыргызчаны түшүнүп, болушунча сүйлөп аракет кылып жүрөбүз да. Үйдө ата-энемди өстүп, Үйдө ата-энемдер менен ошо кыргызча сүйлөп эле ошо калган да. А так ошо элден кечирим сурайбыз, если башкача мындай бизге кыйын болуп атат, чынын айтсачы, сүйлөш мындай кыргызчачы. Кыргызча билебиз. Адабият тилди билебиз. Адабият тилди. Анан сиз вопрос задавать эткенде кичине тупить этип калдым. Просто орусча красиво мындай сформулировать этип сүйлөйт элем менчи, просто кыргызчасы кичине кыйынчыраак болуп атат да. Ошо эми түшүнүп коесуздар. Биз деле аракет кылайлы деп атабыз азыр, кыргызча жакшы сүйлөгөнчү адабият тилди. Акыркы 12 жыл окууга барып аткансыңбы? Окууга, ооба. Колледжде мындай болгон да, мен колледжден отчисление болуп кеткенмин деп окшойчу. Армияга кетип калгам, армиядан келип кайтып келип бүткөм. Армияда канча жүрдүң? 1 жыл. 1 жыл. Ошол Түмөндө эле служить кылдыңбы? Жок, Омск. Омск шаарында. Кайсы жылдар болуп барды? 2019? 19-20. Спортивный, биз спортсмен болгон үчүн бизге плюс болгон, как говорится, спорт всегда приветствуется дейт го. Ошол жерде да, допустим, биз спорт ротада болчук. Биз эч нерсе кылбайт элек. Сиз армияда служить эткенсизби? Жок. Служить этпейсиз. Анда ким служить эткендер понимать этет, ал жерде жөн турбайсың да, солдат жөн турбайт. Постоянно жумуш только. Постоянно рабочка. Даже прикол болот, то что солдат там жөн тураш үчүн зеленую траву, зеленый свет надо красить дегенчи. Иш кылыш керек ал жерде. А биз жакшы андай кылбайт элек. Биз билинсе эле болсо биз мы на тренировку пошли деп кетип калат элек. Спортивный рота болгончу. Ооба. Анан ошол командир билип бизди как баяндайда кылат эле. Взводто, ротада главный эмес, старший кылыпчы. Допустим, биз мен 150 адам бар ротада. 150 адамдын ичинде 3 спортсмен болгонбуз. Биз үчөөбүз калып кеткенбиз ошол жерде 1 жылгачы, калган жарым жылдан кийин кетишкен. Биз экөөбүз 2 мастер по боксу, кийин 1 мастер по самбо, 2 туинец. Үчөөбүз калганбыз туинецтер менен. Бизди командир роты даже баяндай кылат эле. Абдурахманов, ты старший за порядок дейт эле. Порядок. Ал эми билет да, то что биз пол жубайбыз, аны эч нерсе кылбайбыз. За порядком, типа бизден спрос бизден. А бул билет да, просто как бы кандай спрос болот да. Вообще весь армия, ошо весь как бы часть да, 2,5 миң солдаттан ошо өзүм эле да кыргызча. Бир эле кыргыз билем. Ошо 1 жылдык армияда жүргөнүң бир таасир калтырдыбы сен? Даже өзүм да билбейм, мындайча. 1 жыл тез эле өтүп кетет экен. Анан өзү армия, мен ойлойм, кандай балдарга, кандай адамдарга керек деп, ал мындай жанагындай болот го адамдар, которые мындай спорт менен машыккан эместер, ата-энесинин колунда чоңоюп, жанагындай эч нерсе да көтөрүп, баяндай Россияда баяндай болуп коет, понятие. Тяжелее телефона в руках ничего не держали депчи. Ошондойлорго керек деп ойлойм. Эми чын айтсам, мен армияда эмнеге үргөндүм даже билбейм да. Эми ошо может автоматтын атканын и парашюттан секирген. Кыргызстанда сен ошондо азыр Россиянын жарандыгың барбы? Гражданин России. Гражданин России, ооба. Кыргызстандыкы да бар. Кыргызстандыкы жок пока. Биле. Планда кыргызстандыкы деле кылыш да? Ооба. Подачалар кылып койдуң даже? Жок, иши кыла элекпиз.
кандай кылабыз. Бул деле оңой болгон эмес. Бойдон кийин колу сынган, колунан боун сличтетип. Эми буларды билем, өзү айтып кетпей жатат. Бирок Сен айтпайчы как раз, канча өзү уялып айтпайт да кыйналганда. Сен билесиң кандай кыйынчылык. Көп нерсе өткөн, о каждый раз, грубо говоря, бетиде эчтеке жок болсо, бирок кол страдать этип, лечение кылып, токовый лечение алып, ошентип, тренировкаларда деле полный силу иштей албайт, ошентип каждый бой ошентип өткөн да. Кол проблема болуп, анан акыркы подготовкада эмне кыйынчылык болду, перелеттор кыйынчылык болду. Кыргызстанга учуп, нормальный подготовка кыла албады да, чын айтсам. Кудайга шүгүр, эми уттук, эми айтсак. Ата кыйынчылыкты эми айтып кетип атпайсызбы өзүңүз. Ошодон перелет Москвадан Бишкекке, кайра конференцияга Москвага, ошентип подготовка деле аз убакыт болуп калды, ошондой да. Кыйынчылыктардан ошол эле көбүнчө. Көбүнчө ошол перелет үчүн эле Түменге барып келаттыңбы? Же Кыргызстанга? Кыргызстанга барып келет. Но подготовканын ичинде андай оңой эмес да, акклиматизация деген болот адамдачы. Сен келдиңби, кийинен кийин уже мындай Бир күн жоготтуң. климатка киргенден кийин уже өзү полностью уже мындай кайра учуп кетип атпайсыңбы анда. Просто подготовкада бана режим болот да. Бул убакытта укташың керек, бул убакытта тамактанышың керек, ошондой да. Бул подготовкасында ал нерсе бузулуп калып атпады. Бул айтканда Дагестанда эле келип тартып койгула, жок Кыргызстанды тартыш керек, бул да патриот да. Макуланда Кыргызстанды көрсөтөйүн деп, Кыргызстанга көрсөттү да, улагды көрсөтүп, биздин тоолорду көрсөтүп, бойдон алдын фильм, ой, промо-фильм. Просто, например, биздин кыргыз спортсмендерге тоже на будущее, да, чет мамлекетте уруп жүрсө, Инстаграм баракчасыны обязательно вести этиш керек, анан орусча сүйлөш керек да. Орусча, кыргызча, даже кыргызча текст жазса, астында орусча жазып койсун да. Орустар может фанаттар болуп калат, ошо окуп, жазылып, катталып. Аудиториясын кеңейтериш керек. Ошондой да, анан бир токо Кыргызстанга ойлосоң, баштап Кыргызстан эле калып калат да, Кыргызстан подписчиктери эле калып калат. Ал жакта өзбек, тажик, казактар бар, көбү кыргызча түшүнбөйт да. Ал кыргызча сүйлөп өткөндө зачем мне на него подписан дейт, ошондой да. Достор, логиканы түшүнүп жатабыз, көп критикалабайлы, пожалуйста. Бул жерде максат Кыргызстандын эле аудиториясын кармап кала бербестен, аудиториясын кеңейтишибиз керек деп жатат барат. Ошо сиздерге чоң рахмат дагы бир жолу чакырганыңыздарга. Ошо кичине не то сүйлөп койсокпу же неправильно сүйлөп койсокпу, ошодон кечирим сурайбыз. Билишимче эмне кантча сүйлөп атабыз. Ошо сиздерге чоң рахмат. Буюрса биздин пландарда жакындарда пояс за пояс урушабыз. Ушул жылды дагы бир пояс менен бүтүрүм келатат. Ким менен урушасың? 70 килограммда бир чемпион 70 килограммда бар. Ошол ким, россиялык? Ал дагы армянин. Ошо буюрса пландарыбыз көп. Сизге чоң рахмат бизди колдоп келип атканыңыздарга. Алла разы болсун. Ошо бул братан дагы 2 жумадан кийин той болот. 31 август, ровно там через 2 недели у него свадьба. Кайсы жерде болот той? Кызылкия шаарында. Ошо кызылкиялыктар жырга айткенсиңер да, Самат дагы келет, барып болсо Самат обязательно болот экен. Экөө его скоро потеряют. Минус 1. Кызылкияда кайсы тойканада болот? Будем рады. Нуреки деген. Нуреки. Бараттын тоюна даяр боло бергиле, Кызылкия. Биздеги уровень спорта, уровень бокса кандай деп ойлойсуң Кыргызстанда? Уровень спорта бизде жакшы деп ойлойм. Себеби мындай 5 жыл мурун кандай болгон, анан азыр кандай, ушул жакында каждым годом спорт өсүп атат. И олимпиадада появляться эти баштадык, ал күрөш дагы ошо күрөш жакшы кетат биз жакта. Ошо ММА да жакшы развиваться этет. Москвада жүрүп, Москвада да толтура залдар бар, кыргыздар тренировка кылышат. Бокста развиваться этет, просто олимпиадада жок болуп калды. Могу жыл бокс болуш үчүн опыт керек. Опыт неден появляться этет, спаррингден появляться этет. Чтобы сделать спарринг кылыш үчүн адам спонсорство да керек да. Биздин боксерлор скольдан башка эч жака чыгышпайт. Сборго барышкандачы. Бизге наоборот практика керек. Практика это бокс, это спарринг. Башка мамлекеттерге барыш керек, башка соперниктер менен тренировка кылыш керек. Башка ошо хотя бы соседний хотя бы мамлекеттерге барыпчы.
Хардкорда ошол жакта бокс ачылган. Ошол жакта бойлорду өткөрүп рекорд керек да. Рекорд набить этип ошол жака өтүш керек. Рекорд деген эми ошол өзүнүн бэкграунд да, счет. Профессиональный бокста менде азыр счет жок да, пока что 0 да. Меники только любительский. Ошо 3-4 бой өткөрүп, анан уже ошол жака өтүш керек. Америка. Көп конференцияларда урушат. Адамдарга ошондой интересно экен. Кто за базар свой ответит дегенчи. Ошо урушат, сөгүшөт, кийин бирөөсү кальтак жейт, кийин экөө кучакташып дос болуп калышат, кийин кальтак жейт деген бул эме да. Мен орусча эле сүйлөйт окшойм. Жок, наоборот, жакшы да, ушул нерсесинде эме берип атпайбы, естественность берип атпайбы? Внимание да, адамга хайп керек болуп атат, внимание керек болуп атат. Ошо айттым го, булар бири-бири менен урушуп, трэш-ток кылып, ошо адамдар кызытып, азыр сиз экөөбүз урушуп кеткен болсо бул жерде адамдарга интересно болот да баарчы. Экөөбүз жалган урушуп кетели, пацан болот. Биз андайга жакын эмеспиз. Мага жакпайт андай нерсе. Мындай трэш-ток болгон болсо да, правильный трэш-ток болуш керек. Алар слишком болуп кеткен да. Камераларда билесиз го өзүңүз. Эл карайт, ата-энем карайт, туугандарым карайт, камеранын алдыда өзүм ошону көрсөт. Просто ошо эшикке эле алып чыгып, башка жерге алып чыгып, нормально сүйлөшүп койсо болот эркекчесичи. Өзүңөр мындай идол катары көргөн файтерлер же боксерлор ким сен үчүн? Эми ошо айткандай эле Мухаммед Али ошол мындай передвижениясы жакшы, мындай сүйлөгөндөрү жакшы, эми который уже бүт дүйнөнү баа берген. Бой, эми утуш керек, тренировка кылыш керек, ошентип эле жүрөбүз бизчи. Конечно, не только биз хотим и башка жакта да развиваться деп келатам. Сизге рахмат чакырганыңызга, ушул убакыт бөлүп. Кыргыз элге рахмат, ушундай колдоп жүргөнүгө. Аябай бизде мындай болельщиктер күчтүү экен, каттуу экен, фанаттар. Бүткүл кыргызстандыктарыбыз да. Комментарийлерди көрсөң деле ошо YouTube'дачы. Колдогондор анан келгенде деле көрүнүп атат, баары сүрөткө түшүп, баары тааныйт, любой жакта руку протянуть хотят, помочь депчи сурап, эмне болуп атат жашооңда. Ошо көрсөң эле бирөө сүрөткө түшүп калып, мен врачмын, проблема бар, кел колуң кылып кет, анын кылып кет деп. Каждый второй ошондой жардам берип. Ошого рахмат, поддержка кылып жүргүлө, дальше больше дегенде, следите за Саматом, еще много чего нового интересного будет. Ноябрь-декабрь, дагы бир титульный, это чемпионский матч, да? Чемпионский бой. Все, жигиттер, ийгилик буюрса, келгениңерге чоң рахмат. Сизге Самат, чоң рахмат.